Нарында Борбордук Азия университети COVID-19 вирусунун пандемиясын оздуктоого салым кошуу максатында гуманитардык жардам көрсөттү. Анда калктын айырылуу катмарына кирген 500 үй бүлөгө азык-түлүк жана вирустан сактануучу ар кандай медициналык жабдыктар берилди. Мындай колдоо жергиликтүү бийликтин кайрылуусу менен ишке ашты. Кененирээк аймактан Алишер Аскарбеков. Un, май, кесме жана эң башкысы жугуштуу илдеттен сактануучу каражаттар. Булардын баары унааларга жүктөлүп, көрсөтүлгөн маршрут боюнча шаардагы үй бүлөлөргө таркатылат. Жардам Борбордук Азия университетинин колдоосу менен ишке ашууда. 8 баласын мына ушул бир бөлмөлүү үйдө тарбиялап жаткан Гүлнар айым жардамды алгачкылардан болуп колуна алды. Карантинге байланыштуу үйдө отурган үй бүлө үчүн азык-түлүк жактан жардам өз убагында келгенин айтып, кожайке кубанды. Жолдошум стройкада иштейт, айкысынан азыр болсо мал багып иштеп аткан. 1-2 ай болсо да иштеп келейин деп. Айылга кеткен мал баккан. Адистер айтмакчы, коронавирусту жеңүүдө ынтымак, биримдик жана тартип керек. Андыктан Нарын шаардык мэриясынын кайрылуусун колдогон Борбордук Азия университетинин калаадагы калктын айырылуу катмарына кирген 500 үй бүлөгө азык-түлүк жана вирустан сактануучу каражаттарды берди. Кудай буюрса мына ошол Борбордук Азия университетинин жетекчилиги ошол биздин суранычты өтүнүштү ишке ашырып, ушу биздин өзгөчө муктаж болгон 500 үй бүлөгө өзүңүздөр көргөндөй колдоо иретін көрсөтүп атат. Кудай буюрса биз ошол Агахан фондунун Борбордук Азия университетине ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары Агахан өнүктүрүү уюму өзү иштеп жаткан республиканын бардык аймактарында COVID-19 вирусун оздуктоодо жигердүү иштерди алып барып жатат. Күнүмдүк тиричиликке керектүү тамак-аш, медициналык гигиенаны сактоочу буюмдарды атайын борбордон жөнөткөн. Эл аралык окуу жайдын ректорунун айтымында бул пандемияны жеңүүдө бир муштумга биригип ынтымак менен жоюуга катышаарын белгиледи. Нарындагы керектүү товарлардын запасы чектелүү экендигин эске алуу менен жана жергиликтүү бийликке көмөк көрсөтүү максатында ушундай иштерди жасоону туура көрдүк. Биз нарын жергесине өзгөчө көңүл бурабыз десем жаңылышпайм. Анан бул COVID-19 вирусун чогуу биримдик менен жеңебиз. Коркунучтуу пандемия бардык адамдардын башына түшкөн мүшкүл экени даана байкалып турат. Учурда окуу жайдын имаратында 90 орунга ылайыкталган атайын байкоо зонасы уюшулган. Ичинде бардык шарттары түзүлүп, кабыл алууга даяр. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.